الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу Мусман Миртуганым, бүгүн дагы биз инсандын бейишке кирүүсүнө себепкер боло турган кээ бир ибадаттарга токтолуп өтөбүз. Бүгүнкү токтолуп кетүүчү темабыз бул Аятул Курси тууралуу болмокчу. Аятул Курси бул Кур'ан-ы Каримдеги Бакара сүрөсүнүн 255 аяты болуп эсептелинет. Чындыгында Кур'ан-ы Каримде кээ бир сүрөлөр өзгөчөлөнүп бир артыкчылыктарга ээ болуп турат. Кээ бир аяттарга караганда өзүнүн фазилеттүүлүгү бар, өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Албетте мунун баары анын маанисине карай өзгөчөлөнүп турат. Анткени Кур'ан-ы Каримдин баары эле бул Аллах Тааланын сөзү болуп эсептелинет. Бирок ал Кур'ан-ы Каримдеги аяттар сүрөлөрдүн мааниси аркыл. Аллах Таала кээ бир сүрөдө, кээ бир аятта өзү жөнүндө тааныштырган болсо, өзү жөнүндө кабар берген болсо, ал эми кээ бир аяттарда Аллах Таала өзүнүн пенделерине шариятын, өкүмдөрүн үйрөтөт. Ал эми кээ бир аяттарда Аллах Таала кыяматтын акыбалы тууралуу, кыяматка чейинки боло турган абалдар тууралуу эскерет. Ал эми кээ бир аяттарда Аллах Таала пайгамбарлардын окуяларын, бизге чейинки үммөттөрдүн окуяларын эскерет. Мына ушундай Курандын ар бир аяттын өзүнүн маанилери бар. Мына ушул маанилерине карай дагы өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү, артыкчылыктары бар. Ал эми биз айта турган аят Аятул Курси деп аталат. Аятул Курси деп аталып калышынын себеби бул аятта Курси эскерилет. Курси эмне экендигин биз өз учурунда токтолуп өтөбүз. Жана ошондой эле бул аяттын фазилетке, артыкчылыкка ээ болуп калышына себеп бул аятта Аллах Таала өзү жөнүндө тааныштырат. Аллах Таала өзү жөнүндө эскерет. Бул аятта Аллах Таала өзүнүн улуктугун, өзүнүн кандай зат экендигин жөнүндө эмнелерге тааныштырып, Аллах Таала өзүнүн ысымдарын жана сыфаттарын Аллах Таала эскерет. Башка аяттарга караганда Аллах Таала мына ушул аятта өзүнүн сын сыпаттарын көбүрөөк эскерет. Мына ошол үчүн да бул аяттын өзүнүн фазилеттери, өзгөчөлүктөрү бар. Эми бул аяттын фазилеттери тууралуу келген кээ бир хадистерге токтолуп кете турган болсок, албетте бул аяттын фазилеттери тууралуу көптөгөн хадистер келген. Биз ошолордун кээ бирлерине гана токтолуп кете турган болсок, биринчи бул аяттын өзгөчөлүгү кимде-ким парыз намазынан кийин, ар бир парыз намазынан кийин ушул аятты окуп жүрө турган болсо, ага кандай өзгөчөлүк берилет? Мына ушул тууралуу келген хадиске токтолуп турган болсок, Анаби Умамата Ал-Бахили радиаллаху анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. Abu Umama Al-Bahili Allah Taala'dan razı olsun aytat. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Kimde-kim her bir farz namazından keyin, farz namazını okup bitkenden keyin, iki jaka salam berip bitkenden keyin Ayatul Kursini okuy turgan bolsa, al adamdın beyişke girүүsүnө ölüm gana toskоолдук болуп турат дейт. Эгер ошол адам каза боло турган болсо, бул адам бейишке кирет дейт. Ушул хадиске кээ бир алымдар тафсир берип айтат. Эгер ушул адам каза болуп кала турган болсо дейт, ал кабырга барышы менен ошол кабырда ага бейиштин жыргалчылыктары, бейиштин рахаты, бейиштин жыпар-жыты ага келип турат дейт. Анткени кабыр бул инсан үчүн бейиш бакчаларынан болгон бир бакча болуп берет. Же болбосо тозок отунан болгон, тозок азабынан болгон бир азап болот. Кимде-ким ушул Аятул Курсини парыз намаздан окуп жүрө турган болсо, ал адамдын кабыры дейт, бейиш бакчаларынан болгон бир бакчага айланат деп кээ бир алымдардын
айтқан екен. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз аятал курсини жаттап жалкоолонбостон ар бир парыз намазынан кийин окуп жүрүшүбүз керек. Мейли ал парыз намазы сиз жамаат менен окуйсузбу, же үйдө жалгыз окуйсузбу, эркек киши болсун, аял киши болсун, жаш бала болсун, чоң болсун, ким болсо да ушул аятал курсини окуп жүрө турган болсо, биз айткан жогорудагы фазилетке ээ болот. Албетте бул аятал курсини фарыз намазынан кийин окуштук мустахаб амал. Ким окуса ушул соопко ээ болот. Ал эми кимде ким окубай турган болсо, ал күнөөкөр болбойт, бирок мындай сооптордон эле коркалат. Эми биздин бүгүнкү күндө көпчүлүк жааматта уну имам гана окуп коет. Ал эми бул жактагы кишилер көпчүлүк окубайт. Имам окуган жетиштүү деп түшүнүшөт көпчүлүгү. Албетте бул түшүнүк туура эмес. Имам дагы окуш керек, бияктагы ар бир киши дагы окушу керек. Эгер имам гана окуп турган болсо, имам өзү гана ушул фазилетке жетиштүү болот. Ал эми калгандары окубай жөн тура турган болсо, алар бул фазилетке илешпей калышат. Ошон үчүн биз ар бирибиз жаттап, бул аятал курсини парыз намазынан кийин окуп жүрө турган болсок, биз жогорудагы айткан фазилетке ээ болот экен. Ал инсандын бейишке келүүсүнө себепкер болот экен. Андан кийинки бул аяттын фазилети, бул аятты жатаар алдын окуштук. Аятал курсини жатаар алдын окуп жүрүштүк. Бул тууралуу келген хадиске токтоло турган болсок, Ана Аби Хурайра радиаллаху анху قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мени Рамазан айында чогулган зекеттерге сакчы кылып койду дейт. Ага кароолчу кылып коюп койду дейт. Ошол Рамазан айында садакатул витр чогулат. Ошол садакатул витрди чогулган кезде мен ошону карап туруп эч ким албасын деп айгылсам мен сакчы кылып коюп койгон болчу дейт. Фатани атин фажала яхсу мин ат-таами. Анан бирөө келип ошол тамактан өзүнүн чеңгели менен ордоп аткан болчу дейт. Алып аткан болчу дейт. Фахостуху ва культу. Аны мен кармап алмашы ордоп аткан жеринен дейт. Бир чеңгели менен алып аткан жеринен кармап алдым дагы ага айттым. Валлаху ла арфа'аннака ила расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Аллахтын аты менен касам ичип айтамын, мен сени Аллахтын элчисине алып барамын деди. Ошондо жанагы оор киши قال إني محتاج وعلي إيال ولي حاجة شديد. Мен ушул тамакка муктажмын. Менин үй бүлөм дагы ачка. Мен аябай катуу муктаж болуп жатам деп Абу Хурайрага ушундай жалынып суранды. قال فخليت عنه дейт. Аны бошотуп жибердим дейт. Ушунчалык боорум ооруп кеткенден дейт. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة. Эртеси мен пайгамбар саллаллаху алейхи жолугуп калган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: Абу Хурайра, сенин кечеги кармап алган туткуның эмне кылды дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи албетте бул аны окуяны көргөн жок, билген жок. Бирок Аллах Таала аны Абу Хурайра пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Абу Хурайра менен жанагы кишинин ортосунда болгон окуяны Аллах Таала вахий аркылуу пайгамбар саллаллаху алейхи үйрөткөн. قال أبو هريرة يا رسول الله شكى حاجة شديدا وإيالا فرحمته فخليت سبيله. يا الله нетсе, ал мага өзүнүн ушундай катуу бир арызын айтты, өтө ачык экени тууралуу айтты, өзүнүн үй бүлөсү ушундай муктаж экени тууралуу айтты эле, мен ага ырайым болуп кой берип жибердим дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ана иннаху кад казабака ва саяуд. Не дейт? Чындыгында ал жалган айтты сага дейт. Ал бүгүн да кайтып келет. Бүгүн да карап турсаң кайтып келет дейт. Фарафта аннаху саяуд ли каули расулиллах саллаллаху алейхи ва саллам. Абу Хурайра разияллаху айтат, мен пайгамбар саллаллаху алейхи сөзүнөн билдим, ал бүгүн дагы кечинде келишин билдим дагы дейт. Анткени пайгамбар саллаллаху сөзүн булар эч экиленбестен тасыкташкан. Билдим дагы дейт. Бул дагы кайтып келет деп билдим дагы. Фарасаттуху дейт. Аны мен де кечинде көзөмөлдөп турдум, карап турдум дейт. Фажа ихсу мин ат-таами. Ал келип ошол кол менен, эки кол менен чеңгелдеп ала баштады. Фахостуху, аны кайра кармап алдым дейт. Факулту ла арфа'аннака ила расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Сени мен бүгүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сөзсүз алып барам деп айттым дейт. Ошондо дагы жанагы мага карап не деп баштады дейт. قال دعاني فإني محتاج وعلي إيال لا أعود. Мени кой берип жиберчи, мен өтө муктажмын, мен үй бүлөм ачка деп мага жалдырагандан
Мен ага райымым келип кетип, кой берип жибердим дейт. Фасбахту фaqala ли Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Эртеси мен пайгамбарга жолуккан кезде пайгамбар салам мага карап туруп, "Я Аба Хурайрата, ма фа'ала сирука?" дейт. "Я Абу Хурайра, сен чанагы туткуnuң эмне кылды?" дейт. "Эмне кылды?" деп пайгамбар салам Абу Хурайра узаткан кезде, Абу Хурайра жанагы сөзүн кайталап, "Ал мага ошо өз муктаждыгы жөнүндө, ачкандыгы жөнүндө айтты эле, ага райымым келип кетип, кой берип жибердим" деп айтты. Ошондо пайгамбар салам дагы жана сөзүн кайталады. "Ал сага жалган айтты. Bir gün daha кайтып келет. Үчүнчү ирет дагы сага кайтып келет" деди. Абу Хурайра ошо сөзүнөн жанагында үчүнчү ирет дагы не кылдым дейт. Көзөмөлдөп турдум дейт. Ал кайра келип эле жанагындагы кылып, колу менен ошол жердеги азыктардан ала баштады. Ошону барып аны кайра кармап алдым дагы ага айттым. "Культу ла арфa'annaka ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve haza akhiru salasi marratin annaka taz'umu la ta'udu summa ta'udu" deyт. Сен мына үчүнчү ирет кармап атам. Ушул акыркы жолкусу болсун дейт. Сени пайгамбар болсоң сөзсүз түрдө алып барам. Сен кайтпайм деп эле кайра кайтып келе берет экенсиң деп айткан кезде, ошоно жанагы киши айтты дейт. "Кала дa'ani уаллимка калиматин янфa'ука Аллаху биха." Мени кой берип жиберсең, мен сага ушундай сөздөрдү үйрөтөм, ошол сөздөрдөн Аллах Таала сага пайда берет дейт. Культу ма хуа. Сахабалар ушундай бир жакшы иш дегенде кызыгып турчу, ашыгып турчу. Ошондо кайра суроосын узат. "Кандай сөз? Айтчы мага, үйрөтчү" деп айтты. Ошондо жанагы киши айтты дейт. "Иде авайт иля фирашик." Эгерде сен кечинде жатам деп төшөгүңө келген болсоң, факра аятал курси. Аятал курсини окугун. Аллаху ла илаха илля хувал хайюл койюм деп аягына чейин окугун. Эгерде сен ушуну окуп жата турган болсоң, фейннака лан язала алейка миналлах хафизун. Сени таң атканга чейин Аллах Таала тараптан сага бир коргоочу түшөт. Вала яқрабаннака шайтан хатта тусбих. Таң атканга чейин сага эч бир шайтан жакындай албайт. Ушуну окуп жатканың деди. Фахаллайту сабилах. Анын сөзүнө ишенип, аны кой берип жибердим да. Фасбахту. Эртеси менен кайра пайгамбар салламга жолугуп калдым. Факала пайгамбар саллам мага айтты, "Сен кечээ туткуnuң эмне кылды? Не кылдың аны?" деп сураган кезде, "Культу я Расулуллах, ал мага ушундай сөздү үйрөтөм деп айтты" деп жана окуяны айтып берген кезде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра не деп айтты дейт. "Ама иннаху садакака ва хуа казуб." Сага туура айтып тур, бирок ал жалганчы дейт. Жалганчы сага туура сөз сүйлөп тур ушул жерде дейт. "Ta'lam man tukhatibu munzu salasa layalin ya Abu Hurayra." Пайгамбар салам айтты дейт. "Я Абу Хурайра, сен 3 күндөн бери ким менен сүйлөшүп атканыңды билесиңби?" деп мага суроо узатты дейт. "Кала ла." Мен айттым, "Жок, билбейм" деп. "Кала зака шайтан." Сен 3 күндөн бери сүйлөшүп аткан киши бул шайтан болчу дейт. Демек, ким төшөккө жатаар алдын аятал курсун окуп жата турган болсо, ага таң атканга чейин эч бир шайтан жакындай албайт экен. Инсан уктаган кезде, өзгөчө уктаган кезде инсан алсыз болуп калат. Инсан ойгок жүргөн кезинде деле өзүнүн көзгө көрүнгөн бир душмандардан коргой алышы мүмкүн. Бирок көзгө көрүнбөгөн душман, шайтан душмандан өзүн коргой албайт. Алсыз бир гана кимге Аллах Таала гана кайрылган болсо гана Аллах Тааланы не кылып коет, коргоп коет. Эми кимде ким ошол өзгөчө уктаган кезинде аятал курсун окуп жата турган болсо, аны таң атканга чейин шайтандар жакындай албайт. Ага Аллах Таала тараптан бир периште түшүп, аны коргоп турат. Ага бир зыян нерсе жеткире албайт. Анын түшүнө бир ушундай жаман түштөрдү не кылбайт, киргизбейт. Бул хадистен дагы бир пайда, бул шайтандар инсандын келбетине же башка бир келбетке өткөнгө бир не аларга куч кудурет берилген. Албетте унун баары Аллах Тааланын уруксаты менен. Демек биз жатаар алдындагы аятал курсуну окуп турган болсок, бизге мына ушундай фазилет берилет экен. Эми 3-чү хадиске токтоло турган болсок, бул хадис аятал курсини эрте менен жана кечинде окуп жүрүү боюнча келет. Эрте менен жана кечинде бир иреттен окуп жүрүштүк. Бул хадис төмөндөгүчө: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جيران من تمر. Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhu öte ulu sahabalardan.
ошол сахаба айтат. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Куран жаттаган, Куранды толук билген сахабалардан. Пайгамбар саллаллаху тирүү кезинде Куранды толук билген сахабалардан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Куранды окуп берген сахабалардан. Ошол сахаба айтат. Анын бир ошол курмалан кургатып койчу бир идиши болчу дейт. Идиши бар эле дейт да. Курмасын кургатып жайып отурган. Такан янкусу ал күндөн күнгө азая берди дейт. Фахарасаху зата лейлатин ал Ибн Улат экен деп бир түнү ошону кароолчу болуп карап турду дейт. Фаида хуа бидаббатин шибхул гуламил мухталим фасаллама алейхи фард алейхи салам. Ошол жанагынын жайып койгон курмасынын жанына бир жаш жигит келди дейт. Өзүнүн уунасы менен минген бир аты менен ушундай келди дейт да, минген бир уунасы менен келди дейт. Фасаллама алейхи фард алейхи салам. Ошондо жанагы Убай ибн Кабке салам берип атат. Кээ-бир хадистерде Убай ибн Кабага салам берет. Факала ошону Убай ибн Каб саламын алейхи алып туруп, факала манан джинниюн ам инсиюн. Сен джиндерденсиңби же инсандардансыңбы деп суроо айтты. Кала джинниюн. Мен джиндерденмин деди. Фанавилни ядaka. Колума көргөзсү, сен джинсиң инсансың көрөйүн деди. Фанавалаху ядаhu фаида ядуху ядул калбин ва ша'руhu шарул калб. Колун сунган кезде колун караганда анын колу дейт, иттин колу экен дейт. Ал эми колунда иттин жүнүндө жүнү бар экен дейт. Кала хада халкул джин. Убай ибн Каб инсан джиндердин жаралганы ушундай болобу деп суроо узатты дейт да. Кала кад алиматул джинну анна ма фихим раджулан ашадда минни дейт. Албетте джиндердин арасында менден дагы бир түсү соорактары бар дейт. Менден дагы өткөн ушундай күнүктери, башкачалары бар дейт. Бул джиндер не көзгө көрүнбөгөн алам, бирок кээ бир учурларда алар башка бир келбетке өткөнгө ушундай бир кудурет берилген. Джиндердин дагы мусулмандары бар, алардын дагы имандуулары бар, алардын дагы бузукулары бар, алардын дагы кафирлары бар, алардын дагы ичинде өзүнчө ушундай бир алардын жашоосу бар. Бул джиндер тууралуу дагы жазылган китептерди окуп койсоңуздар өтө пайдалуу болот. Ошондо жанагы Убай ибн Каб кайра суроосун узатып, "Фама кала фама жаа бика." Сен эмне себептен келдиң бул жерге дейт. Кала балагана аннака тухибу садаката фажина нусибу мин таамика. Бизге ушундай кабар жетти, сен садака берген жакшы көрөт экенсиң. Биз ошо сен тамагыңан алсак деп келдим дейт. Ошону Убай ибн Каб жанагы джинге суроо узатып, "Фама юнаджина минкум." Бизди силерден эмне сактай алат дейт да. Биз силерден кантип коргоно алабыз дейт. Ушундай силерден зыяндан кантип коргоно алабыз деп жанагы джинден сураган кезде жанагы джин жооп берет. Qala hadi ayatu lati fi suratul Baqara. Baqara surasındagi ayat deb ayatlar kursini o'qib berib, "Man qalaha hina yumsi ujiru minna hatta yusbih." Kimdegim kech kirgan kezde ушул ayatlar kursini o'qiy turgan bolsa, Baqara surasындagi ayatlar kursini o'qiy turgan bolsa deyt, al taң атканга чейин бизден корголот. Эч ким зыян бере албайт дейт. "Wa man qalaha hina yusbih ujiru minna hatta yumsi." Kimdегим эртең менен окуган болсо, кечке чейин ал бизден корголот, биз ага зыян бере албайбыз дейт. Фалам асбаха алами эртес таң аткан кезде Убай ибн Каб ушул окуяны Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтып бергенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Факала садакал хабис. Хабис болгон ошол джин туура айтыптыр деп не Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол джиндин сөзүн тастады дейт. Демек биз эртең менен окуй турган болсок, кечке чейин бизге джиндер зыян бере албайт экен. Джиндер бул кайсын тараптан келсин, өздөрү атака жасасын, же бир сыйкырчылар, бакшылар аркылуу келсин, бизге зыян бере албайт экен. Кечке чейин зыян бере албайт экен. Ал эми кечинде окуй турган болсок, таң атканга чейин зыян бере албайт экен бизге. Кандай джиндер тараптан келген зыян болсун бизге бере албайт экен. Биз аятар курсун окуп жүргөн болсок, аятар курсун бир эле ошо джиндерден коргой турган фазилети. Албетте аятар курси бул көздөн да сактайт, көрө албастан да сактайт. Бул тууралуу өзүнчө не хадистер бар. Өзүнчө сабак кылсак, бул да өзүнчө чоң сабак болот. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биз
bir günde keminde Ayatul Kursini 8 жолу окуп жүрүшүбүз керек экен. Биринчиси 5 вакыт намаздардан кийин 5 жолу, ар бир намаздан кийин 1 жолдан bir günde 5 жолу. Андан эрте менен 1 жолу, кечинде 1 жолу. 7 болду. Дагы 1 жолу бул жата аралын окуп турган болсок, биз жиндерден корголот экенбиз. Бизге баягында жин оорусу деген нерсе келбейт. Албетте бирок эске тутуп кетүүчү нерсе сөз түрдө бул сүрөнү ихлас менен окуш керек. Анын маанисин түшүнүп, тадаббур менен окуш керек. Кээ бир калымдар ошончо айткан, ким окуп турган болсо биз сидикин деген да, чынчылдык менен окуган болсо деген, анын маанисин түшүнүп, ага тафаккур кылып окуп турган болсо, ошондо гана ушундай позитивге жете алат деген да. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз жалкоолук кылбастан Аятул Курсини жаттап, эрте менен кечинде жата аралыгын жана намаздардан кийин окуп турган болсок, бизге эч кандай зыян бербейт экен. Албетте мунун маанисин түшүнүш үчүн, буга тадаббур кылыш үчүн анын маанисин, аяттын маанисин билиш керек. Эми бүгүн сиздер менен аяттын маанисин түшүнгөнү бир аз убакыт узарып кетет. Дагы бир өзүнүн учуру келе турган болсо, бул аяттын тафсири тууралуу дагы кыскача токтолуп өтөбүз. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.